Өткөн айда жүргүнчү ташыган кичи автобустар иш таштап, 5 күн бою транспорт жетишсиздиги маселеси жаралган. Бишкек мэриясы бул маселени чечүү үчүн Өзбекстандан өндүрүлгөн 50 автобусту бүгүн жолго койду. Мэриянын айтымы боюнча автобустар 1 апта бою элди бекертелейт. Мынакей урматтуу көрөрмандар, автобустун ичи таза, санитардык эрежелер сакталган, кенен жана ошондой эле аба алмашып турган атайын айнекчелери бар экен. Азыр болсо биз автобуста бара жаткан жүргүнчүлөр менен маектешип көрөлү. Саламатсызбы эжеке? Как вам автобус? Отлично. Ага. Чем он? Автобус хороший, чистый. Проезд даром будет. Сколько? 5 дней? Да, 5 дней. дней сказал. Хорошо. И мы дождались наконец-то в нашу сторону, вон туда, на карьерную. Мы мучились без транспорта. А теперь будем радоваться и ездить на автобусе. Спасибо большое. Автобустун узундугу 6-7 метр, ичинде 16 кишиге орундуктар бар, ошондой эле сыйымдуулугу 38 кишиге чейин. Үйгө бараттым эле, азыр больницадан чыгып, биринчи жолу отураттым бул автобуска, мындай телефондон көрүп жүргөм, инстаграмдардан. Аябай жакшы экен, таза. Буюрса, мындан ары дагы Бишкек шаарындагы маршруткалар, автобустардын бардыгы ушундай деңгээлде болот деп ойлойм, тазалыгы боюнча. Это новые, которые обещали завести, да? Да. И сколько таких пришло? 50. Свободные проходы, можно разместиться, пройти нормально, и шаг кресел хороший. Первый раз, конечно, зашла, но чистая, новая, и все-таки побольше, чем маршрутки, и все-таки 2 выхода. 2 выхода, санитайзер, маски, ну все великолепно. Пока все, удачи. А куда направляетесь? В ЦУМу. А потом уже с пересадкой, там дела, потом на другом транспорте поеду. Биринчи жолу түшүп атасызбы? Автобус кандай, сизге жактыбы? Жакты, таза экен. Жакшы. Кенен экен ичи. Башка эмне дейт, көбөсүнөн автобустар. Эмне дейт? Таза экен. Ал эми айдоочулар кесиптик тажрыйбасына жараша тандалып алышкан. Алар жаңы автобустар тууралуу буларды айтышты. Стажым 21 жыл, 19 жыл ушу жүргүнчү ташып иштейм. Мурун эски автобустарды айдагам, эски бустарды айдагам. Анан буну жаңы айдап атам биринчи жолу. Анан аябай жакшы экен. Жүрүшү бүт. Маневрлары жакшы. Элге да жагып атат. Ичи кеңири, кирип чыкканы кеңири. Кысылбай, тебелебей жакшы да. Канча жылдан бери кичинекей маршруттарга тыгылып келбеди. Эми мына элге да жакшы болуп кеңири автобустар эми дагы келет экен. Дагы эми көп келет экен. Кандай кабыл алышып атат элдер? Бекер ташып атасыздар да азыр, э? Ооба, бекер. Бир жума бекер ошо. Элди көнүп, кыйналган элдер кичине кеңир автобуска түшүп, жөн эле сүйүнүп, баарынын жүздөрү жарык, күлүп жайнап кирип, күлүп жайнап түшүп атышат.
чоң 35-ші автобусты иштегем, Кытайдан келген. Алардын мындай жүрүш оорураак, катуу, мындай тепкен педалдары катуураак. А бул жумшак баары жакшы. Кытайдыкына караганда жакшы да, Кытайдыкында айдагам, андан жакшы. Азыр ошондо биз орто жолдон отурбадыкпы сизгечи? Негизи кайсыл остановкадан кайсы конечныйга чейин жүрөсүздөр, ошону айтып берсеңиз. Biz Çoğ Arık'tan başlayız. Çoğ Arık'tan başlayıp Kalsovoy aylanma. Bu prospekt Manas menen ıldıya girip Kievski, Tovolokmal'da çüy menen tüz getip Anan Almatizki öýde çygyp Akınbay menen tüz kayta Çoğ Arık'a gelebiz. Акынбай абакан кесилишине барганда мага көрсөтпөйсүзбү? Аты жөнүм Нарыбаев Мавламбек. Şu reklamадан чакырган. Ошо менен келип собеседованиеден өттүк. Ошо менен иштеп калдык. Бүгүн жаңы башталды жумуш. Пока элгөн элек азыр эми. Пока 5 күн неме кылып турабыз. Бесплатно дейт. Остановкаларга келип бир 10-15 секунд токтоп, эшиктерди ачып. Окуп неме кылат, пока көн элек да. Ошо пока ошентип иштеп атабыз. Кандай бензинби, майбы кандай эмечи? Солярка дизель куюп берип атат. Куругун эзептеп дейт, ошо 6-7 литр болот баштанат. Анан азыр пока бизге 40 литрден куюп берген. Пока билине элек, кечке билинет канча. Анан ошо курук бир 6-7 Bo 8 болуп кетеби, пока билине элек. Полбактан куюп берген, ошондой жүрүп атабыз. Газ менен да жүрөт? Газ менен да жүрөт дейт, пока ошо дизель эле го. Шаар мэриясы каттамга чыккан автобустардын жол кире акысы 8 сом болуп бекитилерин билдирди. Бүгүнкү эртең менен презентация болгон автобустар Япон маркасындагы автобустар. Өзбекстан Республикасында сборка жасалат. Сиздерге белгилүү болгондой май айында меморандумга Бишкек шаарынын транспорт башкармалыгы менен бул ОСО Эко пассажирский перевозки компаниясынын ортосунда май айында меморандумга кол коюлуп, андан кийин июнь айында келишимге кол коюлган. Ошонун негизинде бул жеке менчик компания өздөрүнүн биринчи 50 единица автобустарын алып келишип, бүгүн эртең менен Бишкек шаар мэриясынын астында презентация болуп, өздөрүнүн бекитилген линияларына чыгып кетишти, иштеп атышат. Булар ушул июнь айынын аягына чейин биздин шаардык жүргүнчүлөрдү бекер ташышат. Андан кийин 1 июльдан баштап бул автобустар микроавтобустардай болуп, азыркы тарифте 10 сом эмес, биздин шаардык троллейбус автобустардай 8 сомдон ташышат. Негизи ушул транспорт маселесин чечүү боюнча мэриянын алдында кандай иштер жүргүзүлөт? Бул маселе боюнча Бишкек шаарынын мэриясы бүгүнкү күндө бул жеке менчик компаниядан тышкары, бул жеке менчик компания менен мен сиздерге айтып кетейин. Ушул жылдын 2021 жылдын 1 октябрына чейин бул компания 350 автобус алып келиш керек. Мындан тышкары бизде келишимде көргөзүлгөндөй 2022 жылдын аягына чейин булар автобустун санын 1000ге чейин көтөрөт. 1000ге чейин көтөрүп, бул кийинки жылдагы келе турган партияларында бул чоң көлөмдүү, анан низкопольный деп коебуз, жоопкерчилиги чектелген адамдарга дагы ылайыкташтырылган автобустарын алып келишет. Мындан тышкары Бишкек шаарынын мэриясы
Европа банкы менен жумуш алып барып атат. Бүгүнкү күндө Министерство экономики, финансовда биздин заявкаларыбыз жатат. Бул жактан дагы 33 миллион евро менен каражат бизге беребиз деп атат. Бунун 8 миллион евросы гранттык түрдө, 25 миллион евросы кредиттик түрдө болот да. Бул каражатка биз Бишкек шаарынын мэриясы газ менен жүрө турган автобустарды сатып алууга пландаштырып, план коюлуп иш жүрүп жатат. Микроавтобустар болот. Микроавтобустар жүргөн линияларга биз кое берген жокпуз. Бул өздөрү менен башка жаңы маршруттар өзүңүздөр көргөндөй 10-чу, 11-чи, 12-чи, 13, 14-тө биз 5 линия бүгүн чыгардык. Биздин шаардын тургундарын жана конокторун ошо газ менен жүрө турган автобустар келгенче ушул айдын аягына чейин бекер ташып. Шаардын борбору бар, второстепенный көчөлөр бар, анан жаңы конуштарыбыз бар. Бара-бара шаардын борборундо, борборлук көчөлөрүндө биз чоң көлөмдүү газ менен жүрө турган автобустарды пландаштырып атабыз. Андан тышкары бул кичи автобустар уже биздин жаңы конуштарга чыгып, ошол жактагы биздин жашоочуларыбызды тейлейт. Жаңы автобустар төмөнгү каттамдарда жүрүшөт. Номер 10 жана 11 маршрут боюнча Ак Ордо конушунан айланмага чейин. 12 маршрут Маевка айылынан Көкжар айылына чейин. 13 маршрут Муромская көчөсү менен Кырман конушу. Ал эми 14 маршрут 12 кичи райондон Ак Ордо конушуна чейин.